Эфирде жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы. Студияда кызматыңыздарда Медирбек Кеңешев. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Облуста алгачкы жолу жылдын мыкты мугалими сыйлыгын жеңип алган мугалимге 1 миллион сом акчалай сыйлык тапшырылды. Билдирем, мен чын эле мыкты болдум деп, ушу менен токтоп калбастан, мындан ары дагы изденүүнүн үстүн. Түштүк Кореядан келген дарыгерлер көз оорусу менен жабыркап келген 100дөн ашык бейтапка акысыз операция жасашты. Катаракта операциясын кылышат. Бул эң акыркы заманбап оборудованиялар менен. Темир айылындагы номер 42 кесиптик лицейде мугалимдер күнү белгиленди. Мен ушул училищаны уюштургам. Могу зданияны да салып кеткем. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өлкөнүн ички рыногун нефт азыктары менен камсыздоо маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүнө нефт азыктарын жеткирүү, резервдердин көлөмү жана логистика маселелери талкууланды. Жеткирүүлөрдүн туруктуулугуна, ички рынокто тартыштыктын алдын алууга жана күйүүчү майлоочу материалдарга баанын негизсиз өсүшүнө жол бербөөгө өзгөчө көңүл бурулду. Тиешелүү министрликтердин жана ведомстволордун өкүлдөрү учурдагы абал жана процесстерди оптималдаштыруу боюнча сунуштар жөнүндө баяндама жасашты. Учурдагы кырдаалдын конспектинде министрлер кабинетинин токтому менен мурда Кыргызстандан Евразия экономикалык союзунун бажы аймагынын чегинен тышкары нефтини жана нефт азыктарын ташып чыгууга убактылуу тыюу салынгандыгы өзгөчө белгиленди. Кеңешменин жыйынтыгында Адылбек Касымалиев тиешелүү мамлекеттик органдарга күйүүчү майлоочу майлардын баасын түзүүгө көзөмөлдү күчөтүү жана жетиштүү резервдерди түзүү боюнча бир катар конкреттүү тапшырмаларды берди. Ал рыноктогу кырдаалдын ар кандай өзгөрүүлөрүнө ыкчам чара көрүү жана жарандарды жана ишканаларды жетиштүү көлөмдө нефт азыктары менен камсыз кылуу үчүн өз убагында чараларды көрүү зарылдыгын баса белгилеп өттү. 150 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын окутуучусу кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, кармоо учурунда Усулдук Канада 2002 жылы туулган окуу жайдын студенти болгон. Ага карата болгон жеке тинтүү учурунда жанынан 100 000 сом акча каражаты табылган. Белгилей кетсек, студент алдын ала суракта акчаларды өзү окуган окуу тайпасындагы студенттерден чогултулган. Ошондой эле алдыдагы кышкы сессия мезгилиндеги экзамендерди оң жагына тапшыруунун кепилдигин камсыз кылуу максатында акчаны мугалимге берүүнү көздөгөндүгү тууралуу көрсөтмө берген. Буга чейин УКМК тарабынан жогорку билим берүү системасындагы коррупциялык кылмыштарды аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча иш алып баруу учурунда мугалим кызматтык абалынан пайдаланып, студенттерден экзамендердин оң жыйынтыгы үчүн акча талап кылып, эгер бербесе зачетторду тапшыруу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып, экзаменден алган упайларын төмөндөтүп саларын айтып коркуткандыгы аныкталган. УКМК тарабынан окуу жайдын окутуучулук курамынын жана администрациясынын арасынан аталган кылмышка катыштыгы бар адамдарды аныктоо, ошондой эле бул сыяктуу башка фактыларды аныктоо боюнча бардык зарыл болгон ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ак Суу районунда быйылкы жылдын картошка жыйноо иштери аяктоо алдында турат. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, район боюнча жалпы 6860 гектар аянтка картошка айдалган. Учурда анын 200 гектарга жакын бөлүгүндө казуу иштери уланууда. Быйылкы жылы картошканын түшүмдүүлүгү гектарына орточо 22 тоннадан 32 тоннага чейин жетүүдө. Бул көрсөткүч өткөн жылдарга салыштырмалуу туруктуу жана айрым чарбаларда жогору болуп жатат. Дыйкандар жыйноо иштерин аба ырайынын ыңгайлуу шарттарын пайдаланып, жакынкы күндөрдө толук аяктоону пландаштырууда. Айыл чарба тармагындагы адистердин айтымында, жогорку түшүмгө жер семирткичтерди туура колдонуу, сапаттуу үрөн тандоо жана агротехникалык талаптарды сактоо негизги өбөлгө болгон. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Жетигенов бүгүн облус аймагынан жылдын мыкты мугалими 2025 сынагына катышып, алдыңкы орундарды ээлеген мугалимдерге акчалай сыйлык тапшырды. Жылдын мыкты мугалими деп табылган үчүн 1 миллион сом сыйлык Түп районундагы Качкын Үмүталиев атындагы мектептин кыргыз тили жана адабияты мугалими Асанова Элзатка ыйгарылды. Сынактын башка жеңүүчүлөрү кандай сыйлыктарга ээ болушту? Кийинки сюжетте.
Эл аралык мугалимдер күнүнө карата Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Жетигенов Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин имаратындагы маданият борборунда билим берүү тармагындагы мыкты педагогдорго акчалай сыйлыктарды тапшырды. Сиздердин талкпаган эмгегиңиздердин аркасында биздин өлкө билимдүү, тарбиялуу, эл жерин сүйгөн муундар менен толукталып жатат. Ар бир окуучунун ийгилиги сиздердин эмгегиңиздердин жыйынтыгы. Андыктан бүгүн сыйлык алып жаткан ар бир мугалим, тарбиячы билим берүүнүн өнүгүүсүнө салым кошкон эмгекчил жарандардын жүзү менен десем жаңылышпайм. Сиздердин жетишкендиктериңер Ысык Көл облусунун гана эмес, жалпы Кыргызстандын сыймыгы. Иш-чаранын негизги максаты мугалимдердин коомдогу ордун даңазалоо, алардын талыкпаган эмгегине баа берүү жана кесиптик мотивацияны күчөтүү болду. 1 миллион сомдук акчалай сыйлык Түп районундагы Качкын Үмүталиев атындагы мектептин кыргыз тили жана адабияты мугалими Асанова Элизат Бакытовнага ыйгарылды. Кубанычымда чек жок. Бул кандай сезимде жашап жаткандыгымды сөз менен бере алгысыз сезимдер. Муну жөн гана мыкты мугалим болуп, анан сезип көрүш керек да. Бул жалпы бардык жаш мугалимдерге, мына дагы катышам деп жаткан мыкты мугалимдерге бир чоң стимул. Ушул мамлекет тарабынан бардык агартуучуларга ушундай көңүл бурулуп жаткандыгына чексиз ыраазычылык билдирем. Мен чын эле мыкты болдум деп ушу менен токтоп калбастан мындан ары дагы изденүүнүн үстүндө боломун. Бул мен үчүн чек эмес, эң ошондой бир мыкты бир сезимдерди жашап, ошону менен кошо чоң бир жоопкерчиликти алып отурам да. Ошондой эле жылдын мыкты мугалими 2025 сынагына катышып, биринчи орунду ээлегендерге 300 000 сомдон акчалай сыйлыктар, ал эми экинчи орунду ээлегендерге 200 000 сомдон сыйлыктар тапшырылса, үчүнчү орунга 100 000 сом берилди. Эми бул сыйлык боюнча айта кетсек, башында былтыр жазда районный этап болгон биринчи жыл мугалимин. Андан биринчини алып, анан областныйга келгенбиз. Ал жерден да биринчини алып, анан республиканский этап жакында эле өттү. Ошол жерден биринчини алдык буюрса, Кудайга шүгүр. Анан бул сыйлыктар арт-артынан келе берет экен. Мунун деле өзүбүздүн эмгегибиз, биринчиден коллективдин эмгеги деп эсептейм. Бул күтүүсүз болду. Негизи тигил республикадан биринчини алганда 500 000 алганбыз сертификат. Анан бул жактан бери 100 000 же 50 000 алабызга деп ойлогонбуз. Анан 300 000 өтө күтүүсүз болду. Мен эле эмес, башка конкурстан жеңүүчүлөрдүн баары кубанып атышат. Өтө күтүүсүз болду деп буга да чоң ыраазычылык билдирем. Билимдүү муун күчтүү мамлекеттин пайдубалы, мугалимдердин эмгеги өлкөнүн келечегине салым. Иш-чарада башка дагы 9 мугалимге эмгек каарманы наамы тапшырылып, алардын көп жылдык эмгеги жана билим берүү тармагына кошкон салымы белгиленди. Саамалык жылуу маанайда өтүп, катышкан мугалимдер мындай колдоо алар үчүн чоң дем жана сыймык экенин белгилешти. Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Ал эми бүгүн Балыкчы шаардык прокуратурасынын демилгеси менен Балыкчы шаарында жаш өспүрүмдөр арасында зордук зомбулукка каршы атайын конференция жыйыны болуп өттү. Жыйынга шаардын бардык билим берүү мекемелеринин окуучулары жана мугалимдери катышты. Жыйындын жүрүшү туурасында аймактык кабарчынын сюжетинде. Жыл сайын мектептерде жаштардын ортосунда пикир келишпестик, мушташ, басымтуу жана аракетчилик фактылары катталууда. Бул көрүнүштөрдүн ар биринин артында кайгылуу окуялар, жоготуулар бар. Ушундай жагдайларды алдын алуу үчүн Балыкчы шаарында окуучулар, мугалимдер жана тартип сакчылары бириккен диалог конференция өткөрүштү. Жанагындай эмоционалдык зомбулуктардын көбөйүп жатышы коомдо, бул дагы бизде азыр жаш өспүрүмдөр арасында аябай мындай психологиясына тескери таасир берген көрүнүштөр көп учурап жатат. Демек биз ошолордон алдын алуу иштерин жүргүзүү жана ушу жаш өспүрүмдөргө, окуучуларга кичинекей кезинен ушундай нерселерден алыс болуу максатында бардык мектептерде иш-чаралар өткөрүлдү. Конференциянын жүрүшүндө окуучулар зордук зомбулук тууралуу өз ойлорун ортого салышты. Алар чакан сценкалар аркылуу турмуштагы мисалдарды көрсөтүп, достук жана түшүнүү ар кандай көйгөйдү чечүүнүн негизги жолу экенин белгилешти. Ал эми прокуратура өкүлдөрү да жаштарга мыйзам алдындагы жоопкерчилик, адам укуктары жана кылмышка баруунун кесипеттери тууралууда маалымат беришти. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан жиберилген методикалык көрсөтмөсүнүн негизинде Балыкчы шаарынын аймагындагы бардык орто мектептеринде жогорку жана ортоңку окуучулар арасында кеңири түшүндүрмөлөр берилди. Атап айтканда,
тарбиянын мааниси, зордук зомбулуктун алдын алуу, мектеп рекетчилиги, укук бузуулардын алдын алуу, кылмыштардын алдын алуу жаатында иш чаралар өткөрүлдү. Бүгүн ушул зордук зомбулукка каршы конференция болуп өттү. Ага бардык окуучулар келип катыштык. Жана өзүбүзгө көптөгөн жаңы маалыматтарды топтодук десем жаңылышпайм. Жана конференция өзүнүн максатына жетти. Зордук зомбулукка каршы туруу бул бир күндүк иш эмес, бул ар бирибиздин күнүмдүк жүрүм турумубуздан башталат. Мындай иш чаралардын негизги максаты жаштардын аң сезиминде боорукерлик, сабырдуулук жана жоопкерчилик сезимин чыңдоо. Медербек Кеңешев, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык-Көл жаңылыктары, Балыкчы шаары. Дуанга туристтерди тартууда аларга түзүлгөн жагымдуу шарттар маанилүү. Айталы, быйыл эс алуу аймактарына алып баруучу бир катар жолдор оңдолуп, көпүрөлөр жаңыртылды. Мындай ырааттуу иштер Чоң Кызыл сууда ишке ашып, шарт түзүлгөнү туристтердин агымы да көбөйгөн. Чоң Кызыл суу аймагы ажайып кооз жаратылыш менен көптү арбап келет. Жергиликтүүлөр да мында эс алуу жайларын иштетип, ар кайсы өлкөдөн келген туристтерге меймандостугун көрсөтүп, туризмди өнүктүрүүгө салым кошуу менен элек. Эс алуучуларды эң ириде Капчыгайдын даарылык касиети бар ысык булактары кызыктырат. Жылдан жылга туристтер көп келишет. Туризм азыр өнүгүп атпайбы? Айрыкча бул жылы деген Франция өлкөсүнөн көп келип жатат. Ар кайсы жылдары ар кайсы өлкөлөрдөн көп келет. Туристтердин эң эле кызыккан нерсеси бул биздин жаратылыш жана жылуу суубузга кызыгып келишет. Жылуу суубуздун составында бул сероводород болот. Радон эмес, көбү алмаштырып алышы мүмкүн. Булар деген сөөгүттөргө жана кожаный заболеванияларга жакшы. Көптөгөн кишилер баспай аткан кишилер басып кетишет. Мен Кыргызстанга алгачкы келишим. Бул жак абдан жакты. Бардык жерин кыдырып келатабыз. Жаратылышы кооз, абасы таза, бийик тоолору өзгөчө көз жоосун алат. Кайра кайтып келчү өлкө экен деп айтат элем. Анткени эли да меймандос, жылмайып тосуп алышты. Ал эми мындай алыс аймактарга электр энергиясын тартууда орчундуу маселе. Бирок жергиликтүүлөр мунун да жолун таап алышкан. Өз күчү менен атайын энергия алуу булагын өздөштүрүп, эс алуучуларды тосууга болгон аракеттерин жумшап келет. Ал арада алыскы эс алуу аймактарына алып баруучу каттамдын абалы да маанилүү. Мындан улам Капчыгайга алып баруучу жол түздөлүп, көпүрөлөр оңдоодон өткөн. Чоң Кызыл суу коктусундагы 4 көпүрөнүн үчөөсү толук алмаштырылып, анын бирөөсү толук реконструкция болду. Өзүңүздөр көрүп тургандай эски көпүрөлөр ушундай абалда болгон. Азыркы жаңы көпүрөлөр булар темирден жакшы качественный салынды да көпүрөлөр. Андан сырткары дагы ушундай иштер бул Көк Жайык жайлоосуна бара турган Коктуда 4 көпүрө алмашылган. Ал эми жуку Капчыгайын Кулаган таш участкасында дагы ушундай көпүрөлөр салынган. Быйылкы жылга бир топ жакшы иштер болду. Бул жакта жолдор дагы аябай машина жүргөнгө ылайыксыз болчу. Быйылкы жылдын эсебинен 4-5 чакырым аралыкта жол бул Капчыгайдыкы түзөтүлдү. Облуста туризм тармагынын дарамети барган сайын өсүүдө. Белгилей кетсек, жыл сайын Дуан аймагына 2 миллиондон ашык эс алуучу келет. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык-Көл жаңылыктары. Түштүк Кореядан келген дарыгерлер көз оорусу менен жабыркап келген 100дөн ашык бейтапка акысыз операция жасашты. Ушул айдын 6-сынан 10 октябрга чейин эл аралык көздүн көрүүсүн сактоо долбоору аркылуу Каракол шаарында акысыз көз оорулары текшерилди. Көзүн текшертүүгө келгендердин кезеги таңзаардан башталып, аягы суюлган жок. Кайрылгандардын көпчүлүгү көздүн катаракта оорусу менен жабыркап келишет. Бейтаптардын басымдуу бөлүгү улуу муундун өкүлдөрү болсо, арасында жаштар дагы бар. Бул долбоор Кыргызстанга көп жылдан бери келишет. Ар кайсы аймактарга барышат, барып бекер катаракта операциясын кылышат. Бул эң акыркы заманбап эме оборудованиялар менен. Анан мунун бардыгы бекер болот. Андан тышкары биринчи бейтаптарды көрүшөт, консультация беришет, толук кандуу, анан керек болсо очки беришет, ал дагы бекер, анан көз тамчыларды беришет. Анан ушул бул жолкусунда Каракол шаарына келди, Азиамед клиникасына. Азиамед клиникасына дагы ыраазы болуп атышат. Имаратын бошотуп берип, операционныйды берип. Түштүк Кореядан жалпысынан 16 көз дарыгери жардамчылары менен 24 адам келип, 5 күн бою 700дөн ашык бейтап кайрылды.
Биздин уюм ар бир өлкөдө көрүүсү начар адамдарга жардам беребиз. Дары берип, зарыл учурда операция жасайбыз. Бул жерде катаракта оорусу көп экен. Жалпы 16 адам келип кызмат кылуудабыз. 그런 것들을 보고 너무 안타까운 마음으로 Бейтаптар акыркы үлгүдөгү көз аппараттары менен текшерилип, алгач керектүү кеңеш алышты. Айрымдарга дары-дармек, кээ бирлерине көз айнектер берилип, 100дөн ашык операция жасалды. Биринчи жолу байкап атам да, ушу элиме көз менен аябай көбөйүп кетиптир. Чындыгында азыр мен түндө саат 12'de келип 54-чү болуп жазылгам. Азыр 400-500 болуп кетти, элдердин үмүтү үзүлбөй эле турат тияктачы. Чынында анан ушу кореецтерге да абдан чоң ыраазычылык билдирип койгум келет да, потому что ушунча элдерге ушунча убактысын бөлүп, каражатын бөлүп, анан элдерге мондай жардам кылып атканда, өзүм деле көзүм менен байкачу эмесмин, бир көзүм начар көрөт экен да. Анан ушу азыр кирсем, ушу операция кылыш керек экен дейт. 2 жылдан бери ооручумун. Ошол Корей элине чоң рахмат, Корей врачтарына чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Абдан көп көз ооругандар, абдан көп ушу келип ушунча элди көрүп, көз айнектерин берип, көздөрүн операция кылып, элдин ыраазычылыгына ээ болуп кеткендерине чоң рахмат. 6 октябрда башталган иш-чара 10-на чейин уланат. Бүгүн бейтаптарды кабыл алуу жыйынтыкталып, эртең операция болгон жергиликтүүлөрдүн абалы текшерилет. Дарыгерлердин айтымында мындай медициналык жардам жыл сайын улантылат. Айзат Анарбекова, Айбек Турдакунов, Ысык-Көл жаңылыктары, Каракол шаары. Темир айылындагы номер 42 кесиптик лицейде мугалимдер күнү белгиленди. Майрамдын урматына окуу жайды түптөгөн ардагер агартуучулар катышты. Азыркы тапта кесиптик лицейде 4 кесип боюнча билим берилет. Анда 30 мугалим, 200гө жакын студенттер окушат. Кененирээк жерден журналист Жазгүл Сатаеванын сюжетинде. Айыл жергесинде уюшулган бул кесиптик окуу жайы 46 жылдан бери кесипке багыт берип ишмердүүлүгүн улантып келет. Азыр номер 42 кесиптик лицейинде 4 кесип боюнча балдарга билим берилет. Окуучулардын саны 200гө жакын, аларга 30дан ашык мугалим билим тарбия берет. 2 жылдын ичинде биз балдарга аттестаттан тышкары дагы диплом беребиз. Биздин балдарыбыз дипломго ээ болуп чыгышат. Буюрса азыркы малда биз деген 2 жылдык электрогазосварщиктер даярдайбыз. Андан тышкары повар-кондитерлерди даярдайбыз. Эмелерди, ветеринарларды даярдап атабыз. Повар-кондитерлерди 10 айлык 35 жашка чейин азыр бизде окушат. Андан тышкары да кыска мөөнөттө курстарды водитель БЦ категориядагылар ошо райондогу жаштар алышат. Мугалимдердин күнү быйыл окуу жайда өзгөчө белгиленди. Лицейдин түптөлүшүнө салым кошкон ардагерлер, агартуучулар катышып куттук сөздөр айтылды. Ысык-Көл облустук ардагерлер кеңеши тарабынан майрамда 17 мугалим ардак грамоталары менен сыйланды. Темирюкка лицейинде жаш кезимде көп жыл иштеп ардагер болуп кеткем. Ушул жерде мен келип ушу лицей аркасы менен мен окуу жайларды бүттүм, техникум бүттүм, институт бүттүм. Андан кийин ушу училищада мастер болуп, мугалим болуп, замувер болуп иштеп, ушул жерден мен эмгектендим да. Ушу эмгегиме мага көп жардам берген Алымбек Иманалиевич. Алымбек Иманалиевич ошол убакта мени заочно окуу жайга жиберип, Талдыкурган, Алматага зарплата сохраняться этип, командировочный берип, ушу киши мени окуткан. Окуу жайдын түптөлүшүнө салымын кошуп, биринчи жетекчи Алымбек Иманалиев болгон. Ал 10 жылдан ашык окуу жайды башкарып, балдардын билим алуусуна шарт түзүп өмүрүн арнаган. Кыргыз эли мугалими азыр ардактуу эс алууда. Агартуучунун мамлекетке кошкон салымы үчүн бир катар даражалуу сыйлыктарга ээ болгон. Мен ушу училищаны уюштургам. Могу зданияны да салып кеткем. Могу зданияны салып кеткем. 10 жыл иштедим. Коллективди түздүм. Далай окуучуларды бул жерден кесипке үйрөттүк. Биз жакшы кесипке үйрөтчүбүз. Электрик, газосварщик, тракторист, мына ушундай эмелерге кесиптерге үйрөткөнбүз. Далай окутту бул жерден үйрөттүк. Анан училище 2 жылдан кийин эле биз өйдөлөп кеттик.
дайыма 100 училищенин ичинен Кыргызстандагы 3-чү, анан 2-чи орунду алып турчубуз. 83, 84, 85 жылы 3 жыл катары менен биз эме алып турдук. Өтмө кызылтуу. Анан ошондо бул өтмө кызылтууну жөн эле берчү эмес, 17 критерий бар болчу. Ошонун баарын аткарчубуз. Анан кийин ошол жакы татыктуу орунду. Алымбек Иманаличтин өзүнүн күчтүү экени байкалып калды да ошондо. Анан ушу тез эле биз тез эле окуу жай жакшы жолго түшүп кетти. Баягы начар окуган балдар, кийими жок балдар кийим кийип калышты, татынакай болушуп, сабагын анан үйрөтө баштадык. Эми чынын айтканда көп эле тоскоолдуктар болду. Азыркы күндө окуу жайда ири курулуш иштери жүрүүдө. Кыргызстан боюнча кесиптик лицейлер менен жумушсуз жарандарга билимдер берилип, аларды орноштуруу жагы дагы колго алынууда. Окуулар акысыз жүргүзүлүп, стипендия төлөнүүдө. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Айбек Турдакунов, Ысык Көл жаңылыктары, Ысык Көл районунан. Ушуну менен күн ичинде топтолгон жаңылыктар түрмөгү соңуна келди. Эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.